Майя кызматкерлери Талас шаарынын негизги жолдорунда болуп, тез жардам унаасына айдоочулардын жол бошотуп берүү эрежелерин көзөмөлгө алышты. Тазабек Токтоголов Талас облустук үй бөлүлүк дарыгерлер борборунда тез жардам унаасынын айдоочусу. Бейтаптарды ооруканага жеткирүүдө айрым айдоочулар жол бошотуп бермек тургай, кайра жол талашкан учурлар көп болоорун айтып кейт. Ар кандай ситуация, ар кандай случайлар болот. Өтө оор, жанагы шашылыш түрдө бараткан эмелерди апаратканда ушун жол бошотпой, машиналердин тоскоолдук жараткан учурлар көп болот. Союздун эмесин көрүп калган адамдар жолду бошотуп берип, эме кылышат, анан азыр жаш балдар билбейм, кайра сүзө качырат да, чынын айткандачы. Кайра жаман көрүп, ошо орой мамиле жасашат көп жерден. Даже керек болсо мына базарларга кирип, больнойду ала турган ситуация болуп калса, машинаңды алып коюп берем, больной салам десең, ити ошондо дагы жол бошотпойт да. ГАИ кызматкерлеринин мындай иш-чара өтүп атканы бул эң туура деп эсептейм да. Бир аз да болсо ушу жол эрежелерин сактап, эме кылганга ошо жардам тиет деп ойлойм да. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 188-беренесинин 4-бөлүгүндө көрсөтүлгөн талаптарга ылайык ар бир айдоочу жолдогу көк жана кызыл түстүү жарыктары бар жана ага атайын сирена үнү коштолгон унаага сөзсүз токтоп жол бошотушу керек. Ал эми рейдтин жүрүшүндө жол коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери тарабынан эрежелерди бузган айдоочуларга мыйзам чегинде 10 000 сом өлчөмүндөгү айып пул кагаздары толтурулду. Мен байкой калдым да, ошо өзүм менен эме макул, өзүм менен кетип калдым. Биякта алдымда степ деле карап кетип баракам, ошо жаңылып калдым да. Билсим. Жолуккан. Макулсуз да? Макулмун. Эми ошо мигалка күйгөндө жайга чыгып күттүрүшөйт да. Азыр шашып баракам, ошо эми өзүм менен кетип калды да. Ошо эме экен, айып пул 10 000 сом экен, 30 күн ичинде төксөңөр 3 000 сом болот экен. Төлейбиз да канча болсо да, эл катар төлейбиз. Өткөрүлгөн Маяк рейдинин жүрүшүндө жалпы 38 жол эрежелерин бузган. Ошондой эле тез жардам унаасына жол бошотпогон айдоочуларга айыппулдар салынды. Аталган рейдтик иш-чара 14-июнга чейин улантылат. Андыктан майы кызматкерлери жол эрежелерин так сактап, тез жардам жана өрт өчүрүүчү унааларга жол бошотуп берүүгө чакырышат. Биздин эми бардыгы эле өткөрүп жаткан рейдтик иш-чараларыбыздын бардыгы эле эң биринчи кезекте жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоого багытталган жана жол кырсыктардын алдын алууга багытталып атат да. Бул аталыштагы Маяк аталышындагы рейдтик иш-чаранын жүрүшү бул айдоочулардын атайын жабдылган биздин атайын машиналарды жолдо жүргөндө, кызмат учурунда жүргөндө жолду бошотуусуна арналган рейдтик иш-чара болуп эсептелет. Эгерде айдоочу атайын жабдылган автоунааны кызмат учурунда жарыктандыруучу жана үн чыгаруучу белгилерин кошуп айдап келаткан болсо, жол бербей кое турган болсо, 10 000 сом өлчөмүндө айып пул салынат. Анын 70% скидкасы бар, бирок бир нерсени белгилеп айтып кетишим керек. Бир эле жыл ичинде ушул айдоочу дагы ушундай нерсе менен кайталанып 3 жолу түшүп кала турган болсо, анда кайта экзамен тапшырууга мажбур болот. Тез жардам унаасы жолдо жүрүп бара жатканда ар бир айдоочуга жол бошотуп берүүгө милдеттүү, ошондой эле ага эч кандай тоскоолдук жаратпашы керек. Бул мыйзамда көрсөтүлгөн. Андыктан ар бир айдоочу тез жардам унаасынын ичинде анын жакын бир тууганы болуп калышы мүмкүн экенин эстен чыгарбашы керек. Сыймык Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Талас шаары.